Кара Суу шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн дээрлик баары Совет мезгилинде курулгандар. 1986 жылдары шаарга канализация саркындуу сууларды чыгаруучу жай курула баштаган экен. Бирок көп өтпөй Совет мезгили ыдырап, курулуштар аягына чыкпай калган. Кошумча 1992 жылы шаарды сел каптап, башталган курулуштар таптакыр жоголгон. Ошондон бери аймак айыл кейпин кийген шаарга айланган. Мындай көйгөй эң биринчи мында жашаган атуулдарды азапка салат. Канча чака суу үйгө алып кирсек, андан да көбүрөөк мусорларды алып чыгабыз да. Мисалы үчүн кир жууганда кыштын күндөрү, башка күндөрү, эми жайдын күндөрү üşүбөйбүз, эми кыштын күндөрү айрыкча ошо кранга алып чыгып ошол жерде чайкайбыз. Себеби бизде канализациясы жоктугуна байланыштуу көпчүлүк адамдар кыйналып атат. Жаштарга дагы мейли. Айрыкча мындай бала чака багып калган кары куртундарга аябай кыйынчылык болуп атат да. Азыркы кезде колумда 6 небере бар. Ошолордун кир когу болот, ошолор эң чоңу эле 4-класста окуйт. Өзгөчө көп кабаттуу үйлөрдө жашагандарга түйшүк көп. 4-кабаттагыларда ылдыйдан суу ташып, кайрадан саркындуу сууларын сыртка алып чыгышат. Кошумча ажатканадагы сыртта жайгашкан. Мындай шарт жаш балалуу энелер үчүн, айрыкча күн сайын кийим-кече жууганга муктаждар үчүн оор. Алардын тилегени тезирээк тийиштүү органдар маселени жолго койсо. Канализацияларды ачып, сууну чыгарып берсе, бизге катта жардам болмок эле, семейный көп балалууларга. Биз ошо 4-этажга суу көтөрүп чыгып, көтөрүп түшө берип, ден соолуктан деле ажырып атабыз. Белден деле кетет экенсиң, 3 жылдан бери суу ташый берип, менин уже белим ооруй баштады. Бир челек суу алып турсаң жетпейт экен. Бала чакалуу балдар колуп болун берсе, тынбай жууп, нетип туруш үчүн. Жалпысынан шаарда 25 000 жаран жашайт. 6 орто билим берүүчү мекеме, 3 бала бакча орун алган. Ал эми шаардын атын чыгарган Орто Азиядагы белгилүү Кара Суу базары. Бул жер шаар деп аты болгон менен айылдан эч айырмасы жок. Бул жерде жашоочулардын баары күн сайын чакалап суу ташуу менен алек. Жалпы шаар боюнча 40тан ашык көп кабаттуу үй болсо, баарында ушул абал. Көйгөй чындыгында күч. Шаардыктардын бул абалын кала башчысы да мыкты билет. Бирок бардык аймакты жолго кое турган каражат жергиликтүү бюджетте жок. Андыктан шаардын жетекчилиги чет элдик демөөрчүлөрдөн жардам сурап, долбоор жазуу аракетин көрүшүүдө. Бул боюнча алгачкы кадамдар ишке ашуу аракетинде. Азыркы бүгүнкү күндө теосу бүткөн, технико экономическое обоснованиясы. Азыр консультанттар келип рабочий долбоорун жасап жатышат. Ал эми ратификация маселеси боюнча бүгүнкү күндө жогорку кеңештен 2 комитеттен, бул бюджеттик комитет жана эл аралык комитеттерден өттү, колдоого алынды. Долбоорду Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы каржылап, жалпысынан 6 миллион 300 000 евро бөлүп бермекчи. Ал негизинен 3 этап менен жүргүзүлүп, шаардагы негизги канализация жана таза суу көйгөйүн чечүүгө багытталат. Бул долбоор 3 фазага бөлүнгөн. Биринчи фазасында бул 6 миллион 300 000 евро каралып, бул шаардын 1/3 бөлүгүн ушул канализация коллекторлор менен ошондой эле саркындуу сууларды тазалоочу курулма курулат. Жанагы таза суу түтүкчөлөрү жаңыланат. Шаардын башчысы Залкар Тургунбаевдин убадасына ишенсек, көптөн бери чечилбеген көйгөй дагы 2 жыл ичинде оң жыйынтык берери күтүлөт. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары.